жалкоолор менен келесоолор гана көрбөй атат шайлоолордо эмне болуп атканын. Элдин баары көрүп турат. Алдын ала насыят таратылгандар бар. Алдын ала бир талапкердин пайдасына акча жыйналып аткандар бар. Мугалимдердин эмне иш кылып атканын көрүп атабыз. Студенттердин паспорттары жыйналып атканын көрүп атабыз. Баягы койчуманын таягы. Анан ушул 3%дык кадыр баркы бар кишини президенттикке алып чыккан бул эмне деген партия? Муну мен айткан жокмун, Атамбаев айтты. Жээнбековдун президентке барарда кадыры 3% эле деп. 3% кадыры менен кантип алып чыгып атасың ушу Кыргыз Республикасынын жетекчиси болот деп. Эгер эң көп СДПКда кадырлуу кишинин пайызы 3% болгон болсо, калгандардын канча пайыз? Кантип 3% кадыры менен республиканын жетекчилигин жеңип алышы мүмкүн? Бул деген сөз баягы эле коррупциялык жол менен, башка жолдор менен процентин биз көтөрүп беребиз деген эле сөз. Башка мамлекеттер болсо күлмөк 3% менен президенттикке баратат десе. А биз алып барып атабыз. Эмнеге? Себеп шайлоону шайлай бергиле, эсебин мен өзүм чыгарып алам деген сөз. Тилекке каршы. Четтеги биздин жарандарыбыз, айрыкча Россияда жүргөн жарандарыбызга эмне үчүн ошолорго шайлоо окугун бербейбиз? 1 миллионго жакын жигиттерибиз жүрөт, кыздарыбыз жүрөт. Эмне үчүн шайлоо кодексинде алардын конституциялык укуктары тебеленип калган? Эмне максат менен? А бизде 700 000 киши бар деген расмий каттоодон өткөн Россияда кыргыздардын 18 000 кишиге уруксат берилди. 18 000-ин дагы тепкилеп отуруп, киргизгенин киргизип, киргизбегендердин кабыргаларын сындырып кууп чыктык. Ошондо мамлекет болобузбу биз? Анан ошондо мен ишеним пайда болду. Ишеним жаралады. Мына ушул суроолорду койгум келет. 1000 жерден сага буйрук берилгенде дагы өзүңдүн каның менен кан болгон, жаның менен жан болгон, бир тамырдын бутагы болгон бир кыргыздын баласыны кайсыл акмак, кайсыл каргыш тийгирдин колу көтөрүлөт сабагыңа. Сен кимди сабап атасың? Сырттан келген душманды сабап атасың. Кыянатчылык кылган бир кылмышкерди сабап атасың. Кимди сабап атасың? Сен өз балаңды, өз тукумуңду, өз келечегиңди, өз тамырыңды сабап атканың менен акылың иштейби ошого? Мен кетеби? Өмүрбек Текебаевди кыргыз жаран эмес, сырттан келген бирөө эле көрсөтмө берип койсо барып камап атпайбы? А биздин өзүбүздүн Кыргызстанда бул менин уюмду уурдап алган ушул, кече барып союп, сатып жиберген ушул деп колунан кармап келсек кой берип атпайбы? А эмне үчүн сырттан келген майда туулганбы, апрелде туулганбы бир башка мамлекеттин жараны келип айтып койду, алып барып камап атат. Сталиновдун кылмышын далилдебей туруп, мойнуна койбой туруп, ошончо жылга эркинен ажыраткан кебетесине эле көрүп турбайбы? Анын үчүн дарыгер болуштун кереги жок. Дөңүн көрдүңүздөр. Араңдан араң басып калды. Мына ошол азаматка генерал азаматка райондук сот баш тартып койгондон кийин мен бир отолот. Трагедия кайгыбыз ушунда туруп атат, сүйрөлүп келүүчүлөрдүн кесепети тийип атат. Баягы күрөшүп, жалында күйүп, музда тоңуп, ач калып, ток калып, кээде күлүп, кээде ыйлап, кээде кулап, кээде туруп бышкан азаматтар келбестен сүйрөп келгендердин кесепети менен Кыргызстан сүйрөлүп келет.